Egis kılgılıktın bарын kırıp koyup, kılcık менен буup koyup oturasың туп deyip. Кичинекей балдар болот го. Тентектер. Сен де тентек экенсиң да. Неге? Тентек. Тентек дегенди мен жакшы маанайда айтам да. Тентектер керек кыргызгачы. Тентектер мындай ой салып турган, мөңкүп турган, бирок кыргыздын шордогондочу эмнеден коркот? Баласынын бейбаштыгынан, тентектигинен. Мен үчүн тентек. Сен момоюп жүргөндү жакшы көрөт да кыргызыңчы. Сен тентектигиң мага жакканчы. Жара кече bir прослушкалар чыкты го. Ак тилекте менен жаш бала менен ойлоп кетсиң го эжел бокус. Мындай да болчу экен. Баягы кимди уксаң ошол болсун деп атпайбы? Уккан деген жөн эле угуп коюш эмес да. Анын кылган кылыктарына көңүл да бурушчу. Мында катыраак уксаң, мен кулагым катуу кишимин. Көңүл да буруш. Мен андай нерселерге көңүл бурбайм. Анткени мен полноценный жакшы үй бүлөдө чоңойгом. Кичинекей кезимде манас айтам десем, манас айттырчу, комуз чертем десем, комуз черттирчү, тамак жасап повар болуп кетем десем, повар болуп кетчүмүн. Мындайча айтканда, психологиялык баягындай здоровый атмосферада чоңойгом да. Анан эгер аларга менин жашоом кызык болуп атса, пока алар менин жашоомду кызыгып, баягы менин артыман ушак айтып, болгон фантазиясын, анализин, болгон эмесин мага жумшап аткан учурда менин максатым бар да. Мен анализимди, фантазиямды өзүмдү өнүктүргөнгө, мындай коомчулукка бир пайда алып келгенге, коомчулукка пайдалуу болгонго. Сен пайда кылып атам деп атасың го, ызычуу жаратып атасың го, до концалар уйкусун бузуп элечи. Ошолор бакыш курат. До концалар мен аларды ызылдаткан жокмун, болгону алар өздөрү эле ызылдап атышат, эмне экенин билбейм. Жок, жанагы өткөндө эки болоттон наркотикке табылып атса, анан сен дагы беркин немесиңди видеодо кече көрдүм го. Тиги если захочу, мен өзүм толкать этем деп атасың, эмне деп атасың? Ошого өзүм түртөм деп атасың го? Бая психологияда мындай бар да. Психологияда эмес, деги эле негизи здоровое мышлениядачы. Пайдасы да зыяны да өзүнө. Бирок зыяны эч качан коомчулукка тийбеш керек. Пайдасы эле болуш керек дейт да. Анан мен захочу дегенимдин максаты чо хочу и буду делать да, мындайча айткандачы. Болгону баягындай ыплас жаман иштерге барбасам болду да. Наркотикке жаман нерсе эмеспи? Наркотиканы ойлоп чыгарып коюшкан эми болгондур баягы. Бала кездечи аны такыр эле свитош болгондорго таң барам да. Кое турчу, анаң жолу кашалы. Бала кезде 18-19 жаштарда тентектик кылып, балким дамын татып койгондурбуз. Андан бери жаккан эмес. Чын айтайынбы? Муну мен деле армияда жүрүп чекем да. Андан кийин деле 1-2 случай болгондо, мен мындан 10 жыл, 15 жыл мурда өтүп кетти да. Анан досторумдан да бар да, ошондойчу. Анан көбүсү такыга сынгандын баарычы, кылгылыктын баарын кылганда ошо да. Анан жашырат өздөрүнүкү. Анан башкага жабат да, чапташып дейт аңа турайындар. Эми баягы 30 жашка дерич бул жеке. Мен быйыл 30дамын да, эми 31ге чыгам. Үйдөн деле айтышчу да, до 30 лет вы познаете этот мир депчи. Баягы кандай иш кылба, эмне кылба, бардык нерсени ошентип үйрөнөсүң депчи. Для тебя все простительно депчи. А после 30 лет уже нет ничего простительного дегенчи. Анткени сен уже считается познал, ошону тааныдың, көрдүң дегендейчи. Эми Кудайга шүгүр деш керек. Пока андай ошол бир даамын таткандан кийин андай ишке барган эмеспиз. Анткени жаккан эмес, балким жакса. Биздин коом немеде? Өтө консервативный коомубузда 70 жыл коммунисттик тоталитардык система бизди момойго жогош кылып, совет мезгилинде мындай болчу, үргүлүү үй бүлө дегендер бар болсо, оозуна чөп албаган койдой жогош үй бүлөлөр, ошо үлгүлүү үй бүлө болсо, авторитаризмдин табияты ошондой да. Башкаларды коомго желмогус көргөзүп, развратник көргөзөт да, бул наркоман экен, бул спид болуп ооруган экен же элгибит экен деген инструменттерде булардын азыркы бийлик ушундай бул рухий майыптык да кепин барчы. Бала кезден алган травма. Жана эмени финансовая грамотность окудуңуз белеңиз? Аны окуганбыз.
баягы экономикада финансылык грамотностьтачы айтылат да. Эмне үчүн кедейлер кедей бойдон кала берет? Акылдуулар бай, жакшы жашайт, бактылуу болот. Анткени кедейлер баягы болгон анализин, фантазиясын, күчүн, кубатын өзүн эмес, өзүнүн өнүгүүсүн эмес, алдыга умтулганын эмес, же саморазвитиясын эмес, жакшы болуп кетишин эмес, алар чужойлорго коротот да. Баягы ким айткандай, Наполеон Хилл айткандай, дүйнөдө дейт жашоодо эң эле мындай баасы жок, эч кимге керексиз бул бирөөнүн ою дейт экен да. Ошонун сыңарындай ойду айтсаң деле бирөөнө мындай ойлонуп туруп айтыш керек да. Анан сиз сурап атпайсызбы жантан бери? Тиги эми мыякта командадагылар деле айтышат. Ушунча баягы үстүңөн ызы чуу, интрига чыгып атса отура бересиң. Бирдин ичинен эми жашаш керек да. Бул жашоодо кандай болсоң ошондой бол. Кандай эркин жашоо да. Эркин жашоо. Бирок коомчулукка зыян келтирбе. Пендебиз да, баягы билип билбей бирөөнүн көңүлүн оорутуп алаттырбыз, балким жеке менчи. Билип билбей баягы эмоция калтырабыз. Билип билбей калпайт болушубуз мүмкүн. Сен эмоцияң деп экен, ызырын сөгүнгөн нахуй пахуй деле баштайт. Мындай да болчу экен. Нахуй пахуй деп сөгүнөм. Мен андан уялбайм. Мен деле сөгүнөм, жакшы эле. Жакшы эле сөгүнбөгөн киши жок болуш керек. Мен сөгүнгөндү атаман үйрөнгөм. Мен сага койчу. Биздин айылдагы аталардан көчөдөн үйрөнгөм. Бирок сен ата-энең сага кулуп мүнөзүң калыптанганына ошо ата-энең эркиндик берип койгондо, себеби жанагы кыргыз эки ыкма бар да. Баланы көбү монтип басат да, бала деген баладай болуш керек. Аны мен бөпөлөтүп өстүргөн балдар сендей тентектер чыгат да, бейбаштар, мында коомго, рамкага сыйбаган. Мен өзүмдү тентекмин деп элестетпейм. Айтпайм, бейбашмын дебейм. Балким бул коомго бейбашмын, бирок атам айтчу да, эркиндик баягы көп учурлардачы көп нерсеге көңүл бурбашың керек. Чоңоёсуң, сенде үй бүлө күтөсүң, баардыгы эле сенин оюңдагыдай боло бербеши мүмкүн депчи. Баягы кичинекей кезимде балким көп нерсени бирок ичимен сактачумун. Айтпай, теңелгим келчү эмес да, бирок ошондо атам баягы сенин колуңан келишинче коомчулуктан уялба, коомчулуктун ою менен жашаба. Баягы коомчулук дей берет. Сен мындай коомчулуктун акылы менен, кошуналардын, туугандардын акылы менен жашаба, сен өз акылың менен жаша. Качан гана адам өз акылы менен жашаганда, ошондо ал бактылуу болот депчи. Могу биздин бийликтегилерчи, Болот Темировдун командасын тегерегинде ызы чуула чыгарып атпайчы. Ушундан бери мотивди байкайм да. Жана Фрейд Фромду окуган кишичи психология деген илимге кайра келсекчи, ошондогу элементтер отражается да, муну саясат аркылуу көргөзүп атат да, булар ыкма ошондой болуп калганчы. Себеби интеллектуалдык өрнөгү бар киши башка ресурсту колдонот эле да. Анан илейген мамлекеттик машина силердей эркин журналисттердин тобуна мындай каралоо менен баштап атканы, анан жанагындай болгондо дагы төшөк аңдыган, артыңардан түшүп аткандын өзү бул бийликке абийирап келбейт да. Бул урухий майыптык эмеспи? Менин оюмча бул детская травма болуш керек. Балким кичинекей кезинде бул доконцаларды баягы биздин артыбыздан биздин кемчиликтерди издегендер баягы мына булар жаман, булар ушундай, буларды эмеден жатат экен, төшөк жашоосу бар экен, булар чегет экен, булар ичет экен, булар сөгүнөт экен дегендер баягы комплекс бар болуш керек психологиялык жактан. Буларды кичинекей кезинде ата-энеси мындай басмырлап, критикалап, альтернативасын бербейчи. Эшек, чочко деп баягы кошуналардын балдары менен салыштырып, карачы тигинин баласы мындай кылып шуба алып берип атат, үй салып атат, а сен жүрөсүң дагы деле сөлпөктөп, салпактап, 2-3-ün сабап, жана мектептен 2 алып келесиң го. Анан баягы шылдыңдап, уят деп, баягы как личность катары эмес. Как абуза, как кандай десем уже. Орусча айта бер. Как мындай эме катары колдон эметкен болуш керек да, өстүргөн болуш керек да. Анан булар баягы комплекстин үстүндө
чоңоюп жүрө берип, бирөөнү жамандап, бирөөнүн баягы кемчилигин көргөзүп, мына карагыла деп өздөрү самоутверждаться эткенин белгиси деп ойлоймун да. Бул опять эле баягы немеге келет да, авторитарный системанын өзүнүн табияты да болчу. Бала күндөн жанагы балдарды мастурбация жасаган уят, анан тигинткен уят, мындай эткен уят деп отуруп, же биздин коом жылт эткен бирденкени, маселен, эмне үчүн батышчылдар дейт, эпоштиктерди жамандайт, анан батыш коому цивилизацияны курган нормалдуу коомго айланды, бирок идеалдуу эмес. Ошол сиздер бир кылт эткен кемчиликти көрсө эле ошо батышка шылтай салат да. А биздин коом андан ыплас. Мен бул сөзүңүзгө бир аз каршы болот элем. Кичинекей кезибизде Манас айтып чоңойбодукпу? Айтып билбейсиң Манас. Манас көргөнчө. Азыр сөзүмдү бүтүрүп алайын. Саякпай атабыз. Манас менен Каныкенин ортосунда жаңы үйлөнгөндө. Коркулдап тегергенде, кородо коюп, таркылдап тегергенде таласа. Сөгүнүп баштаганда баягы концерт көргөндө эле элдин баары чогулушуп келип угушуп экен да. Атайын сөгүнсүн депчи. Баягы эме деп атпайсызбы? Дин. Бизге кыргыздар деген ушундай баягы сабаттуу калып болгонбуз. Биз баягы дикий болуп жүрүп келип эле анан бүгүн батыш чыгып, анан кече орустар чыгып эле анан биз адам болуп кетти дегенден алыс. Кичинекей кезинде жеңелер болгон кыздардын жанында. Алар баягы сабатты үйрөткөн, баягы жыныстык сабаттуулук баардыгын үйрөткөн, айтып турган. Эми атаң менен сүйлөшө албайсың да ал теманы. Апаң менен дагы кээ бир учурларда мындай сырдаша албай калган учурлар болот, бирок жеңе деген бар да бизде. Баягы күйөөгө тийгенде деле жеңе узатып барып атпайбы? Бул эмеден түшүнүктөн мен алысмын да. Кыргыз мындай болгон, тигинде кыргыз деген бул эң мындай демократияны башынан эле мындай демократия деген түшүнүк бизде бар болчу. Жөө жомок менен келгенде тек каначы терминдик түшүнүктөр болгон эмес да. А болбосо бүгүнкү мындай айтканда жыныстык сабаттуулук, жанагы кыз келин гендердик тема Манастан баш болуп кандай кеңши жатат да. Биз өзүбүздү ачпаган калкпыз да, өзүбүздү тааныбаган. Анан эркиндикти, демократияны десе батыштын моделинде көрөбүз да. Бул өзүбүздөгү элибиздин кулук мүнөзүндө калыптанып калган генетикалык. Баягы жаштарга айтат элем да. Жыныстыкты таануула деген баягы тааныш керек деп эле ар ким менен жүрө бербеш керек. Ооба да. Аны жакындан тааныш керек, аны жакындан билиш керек. Аны менен баягы түшүнүш керек. Эшикте кол жетелешип жүргөн башка, үйдө башка да. Эми анын убагында баардыгыбыз эле мындай десем, кичинекей кезибизде ошол билимди алгандар бар, албагандар. Бирок мен өзүмө келгенде делечи көп нерсени китептен үйрөндүм. Көп нерсени ушул сыяктуу проектлерден үйрөндүм. Жыныс билими бул эмне? Бул ошол эле динде жазылып атпайбы, зына кылба депчи. Бул сени жанакындай оорулардан, айкыс дарттардан сактап калуу максатында эле, алдын алуу максатында эле айтылган билим. Биздин караңгы коомунда да жыныстык сабаттуулук десе, ал мындай сексти түшүнөт да, ал алдын алуу экенин түшүнбөйт. Коопсуздук үчүн ошол жыныстык сабаттуулук мектеп жашынан үйрөнүлүш керек. Анан себеби ар кандай кырсыкка кабылып калып атат канча жаштар. Жыныс темасын урологтор менен гинекологдор калтырбайлы кандай дейсиз? Майли. Эми бул тема тек кана жалпы темадан чыгып аткан бул эмеде баягы өзүнүн эксперттери бар. Бирок мен өзүм оюмду айтып кетейин сизгечи. Эми ошончолук эле кызык болуп атсачы. Жыныстык жетүүлүү бул эң алгач бул сенин намысыңды сактоо, бирөөнүн алдында психологиялык жактан. Экинчиден айкыс дарттардан алдын алуу. Мисалы үчүн сен билип билбей ар ким менен жүрө берсең, жата берсең, эми бул сөздү уят жок дейт. Ар кандай ооруга чалдыгасың. Айкыс ал жыт чыгарат, ал сасыйт. Сен мындайча айтканда баягы в чем-то где-то инвалидке айланасың да. Бул неприятно да. Анан сен жыныс оорусуна кабылганда сенден мындай ден соолуктуу бала да төрөлбөйт. Ошону эле бул жыныс билими, бул муну деген менин оюмча уролог менен гинекологдор баягы 2 жыл 3 жыл мурун мен ушулар менен ушундай эксперттер менен иш алып баргам. Бирок коомдо актуалдуулугун муну унутпашыбыз керек да. Коомдо актуалдуулук ошо жыныстык сабатсыздыктанча канча кыз келиндер боюнан алдырып коюп атат, канча тагдырлар талкаланып атат. Кырчындай жаштарды кээде ушул сөзүңүзгө аралашам.
Мен дайыма баягы эмелерге айтып калам да, жаш балдаргачы. Ушу боюндолук кылып атпайбы? Кыздарчы ойлонбой иш кылып алыпчы. Ооба, бир ай, 2 ай билинбейт, 3-чү, 4-чү ай дегенде кыймылдап, 5-чи ай больницага барса эле уже алдырганга кеч болуп калат да. Ал уже чоңоюп кетет. Анан ал төрөйт, жашырынып төрөйт, аны таштайт, күнөөгө атат. Эгер жүрөгү албаса таштай албайт, төрөгөндөн ата-энеси ага уже баягындай критикалап, сен мындайсың, сен тигинсиң, сен бизди элдин баарын, эл журттун баарына уят кылдың, сен намысыбызды талкаладың дейт да. Дегенде баягы кышсы үйүнөн да чыгып кетип, бара турчу жери жок көчөдө калат. Баягы баласын багып жүрөт, бирок өмүр бою ошол баласын өзүнүн кылган күнөөсүнө, катасына күнөөлөп жүрүп өтүп, ал аялдан кийин ошол төрөгөн баласы инфантильный невротик, жанагындай детский травмалар менен психологиялык орлуу болуп чоңоет дагы, ал кийин маньяк айланышы мүмкүн, ал кийин аялды сабашы мүмкүн, ал кийин мындай здоровый мышление жүргөн кезден болуп эле адамдык сапаттан ажырашпаш мүмкүн. Сөзүңүзгө аралжы. Баягы проблема дагы жанагындай жеңил ойлуу кыздар барып, боюнда бүтүп калып анан кийин төрөп атпайбы? Баягы мелочь деген нерсе дагычы, ай бул мелочь да, бул деген кичинекей эле, бул болбогон жарабаган проблема деген дагы барып чоңоет. Жарылат ананчы. Түшүнүп атасызбы? Бул жашоодо глобалдуу проблема бар. Ал кандай? Глобальный проблема бул коомго зыян алып келе турчу. Ал сөзсүз түрдө мелочтан башталат. Коомго зыян алып келбей турчу нерсе сөзсүз түрдө өзүңө зыян болот. Эми пайдасы да зыяны да өзүңө деп коет го. Мен баягы ар кимдин жашоосуна кийлигишип аралаша бергенге кишилерге мындай каршымын да, ал өзүнчө личный, сен өзүң үчүн жооп бер, ал өзү үчүн жооп берсин. Бизде ушундай жана патриоттор чыгып атпайбы? Патриоттор кыймылычы жанагы бирөөнүн тагдырына кийлигишкен, жана Кыркчоро сыяктуу башка мындай улутчул жармаш патриотторчу, анан бирөөнүн тагдырына кийлигишип алганга бийликтегилерден кетип атпайбы? Ошолчу бирөөнүн үй бүлөсүнө, жеке турмушуна кийлигишкенден өткөн пастык барбы? Пастык бар. Эгер сабат жок болсо, билим жок болсо, тарбия туура эмес болсо, баягы динде делечи. Мындай дейм, ол жеке мага деле мына 3 айдан бери звезда болуп жүрбөйм. Жакшы звезда болуң. Келишип, жанагы тигинин видеосу бар, бунун похождениясы бар. Шантаж. Жок, шантаж эмес. Сен деле чыгарбайсың, чыдап отура бересиң, ошентип сен жөнүндө кандай эмненин баары чыгып атат. Бизде деген мисалы үчүн жана Бекзат деген бар экен, Бекзаттын похождениялары, Москвада жүргөн андай мындай историялары бар, тигил бар, бул бар. Сен да чыгарып сал да депчи. Бирок чоң атам айтмакчычы. Дин бул эң чоң мотивация да бул жашоодо билим эмес, акча эмес, байлык эмес, бийлик эмес, бул вера. Бул Кудайга ишенгендик. Чоң мотивация. Кантип ырастайсың? Анан мен баягы кичинекей кезимден мусулман үй бүлөнүн кызымын да, тентек болгон күндө делечи. Бирок ыплас иштерге барып отпойбу ол жеке. Бирөөнүн жеке жашоосуна аралашпа. Дин бул мотивация. Дин бирөөнү сындырбаш керек. Дин бирөөнү наоборот өнүктүрүш керек, өстүрүш керек. Сен дин критика эмес, бул дин альтернатива депчи. Анан мен деле баягы пендемин да. Жиним келип, нерв болуп, баягы 5 мүнөт, 10 мүнөт баягы алчылдап кетип чыгарып салайын дейм, бирок менин диним андай нерсеге жол бербейт. Анткени мен бул жашоодо эмнеден корком? Бул ушул интриганттарга окшошуп калгандан корком. Азыркы доконцачниктерди отпайбы? Билип билбей, фактысы жок эле дөйдүрүп ар кайсысын сүйлөп, баягы. Сен эмнеден коркосуң деги? Мен до концага айланып калгандан корком. Мен бот менен фейктерди башкарып калгандан корком. Бирөөлөрдү каралап, бирөөнүн жеке жашоосуна аралашып, мен эмнеден корком? Мен түшүнүгүм жоголуп кетет деп корком, караңгылыктан корком. Текебер кылып кеткенден корком. Доказа дегендер эми Тоголок молдонун эле жанагы кемчонтою да. Эми аларды кемчонтой деп айта албайм. Алар деле байкуштар баягы кичинекей кезинде көп травма алган болуш керек, психологически, ата-эне жагынан, кошуна, коомчулуктан. Анан азыр булардын кылып аткан иши бул просто комплекс да, самоутверждение.
самоутверждаться үчүн булар эми баягы махабат жамандаш керек болот да. Мейли, эгер алар ошондон бактылуу болуп атса. Биздин жинди коомдо, рухий майып болгон коомдочу бул нерселерди ошол бир флешмоб сыяктуу анан ушундай утурумдук бирдеке уудуу болгон. Жок, кеп анда дагы эмес да, Олжеке. Кеп булар ошол аркылуу акча таап атпайбы? Сөзсүз бул бийликтин убагында биз деле жаш болдук, биз деле жолубузду издеп жүргөн учурларда как раз ушул интернет чыгып, мындан буквально 2-3 жыл мурун мен СММщик болуп иштеп жүргөндө фейк болуп бер деп, күнүнө 1000 сомдон төлөп беребиз деп мага деле сунуш келип түшкөн. Бирок мен ойлонгом да, мен ушунча келе сом ушундай баягы ыплас баягы коомчулукка момундай бирөөнү жок жерден эле ак жеринен ал жаманбы жакшыбы билип, жаман болгон күндө деле сен аны жамандаганга мындай укугуң жок да. Балким между собой кырылышып, сөгүшүп сагышаттырсың, бирок анын артынан туруп алып сөз козгоп анан мен деңгээлим бул эмес дедим да. Баягы прекариат деген китепти окудуңуз белеңиз, коомчулукка керектүү кишилер, анан керексиз кишилерчи. Анан мен андан көрө фейк болгондон көрө, бот болгондон көрөчү, ошентип тапкан акчаман көрө барып техничка болуп, бирөөнүн полун сүртүп, ак ниет менен таза акча тапканым артык да. Бул фейк кандай десем, бул эме да, баягы интернеттеги сойкулардын ролун зомби эмес, сойку деп коет да. Бул баягы акча үчүн тилин иштетип, сөзүн сатат да. Акча үчүн сөзүн сатат. Бир фейк канча кишинин ролун аткара алат? Кеминде дегенде ал кезде 10 кишинин, 10-20 кишинин ролун аткарып коет. Отуруп алып. Эми аларда жаланган аккаунт ачат да. Ооба, жанагы диний даватты жүргүзгөндөрдүн технологиясында уккам да, ошол жанагы теңирчилер деп кыргызды бөлүп жарган ар кандай топтор бар эмеспи? Диний агымдар менен кыргызтырган да бир технология болуп калды да, фейктер. Эме деген сөз бар да, управленияда азыр эми баягы управленияны өздөштүрүп башкаруу эменичи, менеджментти үйрөнүп жүрбөймүнбү? Мындай да, президент болосуңбу, бизнесмен болосуңбу, же жөнөкөй адам болосуңбу, эч качан, эч бир убак бирөөнүн салтына, бирөөнүн маданиятына, бирөөнүн тарыхына, анан динине асылып сүйлөбө деген бар да. Эмнеге дегенде бул нерселер только согушту жаратат, бул тынчтыкты бузат. Анан эми согушуп жашаган жакшыбы? Бул фейктер, троллдор, боттор, булар согушту жараткандар да. Бул эми баягы мен көрүнбөй калсам эле, билинбей калсам эле боло берет эмес. Мен көрбөсөм дагы сени Кудай көрүп турат. Бирок мен бир чет сүйүнүп кетем да, Олжеке. Баягы мен жөнүндө сиз сурап атпайсыз, тентекти урушупчу. Мындай да, мен ошолорго рахматымды айткым келет. Баягы билип билбей в прошлом жасап алган күнөөлөрүм болгондур да. Эми жасайбыз дейм. Ал реально да святой болбой эле голду. Ошол күнөөлөрүмдү, мындайча айтканда, мени ушактап күнөөлөрүмдү бөлүшүп атышат да буларчы. Балким келечекте мени бир кандайдыр бир оор кырсык күтүп турган, менин жакындарымды, ошол кырсыктар, ошолордун алдын алып, ошолорду менен бөлүшүп атат да, менин күнөөлөрүмдү, мени күтүп турган жаман иштер мененчи. Мен болгону эмне? Болгону мындай мыйзам бар да, нормачы. Этика деген бар, порядочность деген бар. Принцип бул эмне? Принцип бул порядочность. Мисалы үчүн мен отуруп, бирөөнүн артынан ушактап, же болбосо бирөөнү жамандап айтып акча тапкым келбейт. Чынын айтайын. Эми мен колуман жакшыраак келет болуш керек. Мен айтып жашагым келбейт, анткени мага кандай десем, противно да, эми жиркеничтүү, мага жакпайт. Бирок менин айтарым мындай да, булар чоң күнөөгө баткандар. Эмнеге айтайынбы? Булар ошол жанагындай, буларды эме деп коет да, бул сабатсыздар коомдун оюн бузуп атпайбы? Булар өзүнүн ыплас иштерин коомчулукка таратып, коомчулуктун арасында дагы жанагындай эмелерди, бир түшүнүктөрдү ойлорду козгоп атат да. Булар өздөрүн коргоодо, себеби өздөрүнүн моралдык облигин жашыргандар ошондой кылат да, себеби өзүндөгү өксүк комплексти таңуулашат да коомгочу. Өзү көргөн аспектиден карайт бул жашоогочу. Анан жанагы батышчылдар деген түшүнүктү пайда кылышпады, эм болор депчи. Мен буга чейин дагы көп эфирлеринде айтып жүрөм деп. Колуңан келеби, сырттан акча алып кел Кыргызстанга. Ошол себеби салык төлөсүң, Кыргызстанга башкаларга да жумуш бересиң. Анан советтик мезгилде стереотип менен жашайт да биздин коомчу.
грантты Кыргызстан каяктан гана алган жок эй. Анан эле грант алып келгендерди суук турмуш көргөзөт, мамлекеттин чыккынчысы, бузукусу агенттигинде көрүпчү. Мындай дейм, баягы суу ичкен кудууңа түкүрбө деп коет го. Ооба десем. Мен батышты дагы эч кимисин жаман дей албайм. Жок, кыргыз ошол суу ичкен кудууна түкүрүп атпайбы? Мына батыштан акча келип атат. Мен башканы айтпайм. 2004-жылы ЮНЕСКОга катталганда ОЗЕК айтыш өнөрүчү материалдык эмес деп. Ошондо филармонияда сертификатын тапшырып. ЮНЕСКО деле орустардыкы эмес да, кыргыздардыкы эмес да, батыштыкы да. Анан биздин эл ушундагы келгенде эле батышты бир тараптуу жамандаган ошо Россиянын саясаты, пропагандасы ууктуруп салганда жөн зомби кылып элечи, мындай талдоого албайт да, ак караны ажыратайын дебейт да. Батышта эмне жамандык көрүп атыпмы деп биринчи суроо коюп көрсө дейсиң да, ошолордучу. Мен оюмча элине жараша ханы деп коет го. Баягы ар бир биздеги, мен ушул эмем ушундай да, баягы бизге деле өзүңүз көргөндөй жалаң эле жаштар жүрүшпү. Болгондо да эркек балдар. Мага караганда алар тентегирээк болуш керек. Бирок эме да. Бул жеке мындай да. Ар бир Кыргызстандын жашоочусу, гражданини, жараныч. Ар кимиси өзүнчө эң алгач өзү өзгөрүш керек. Жанагы сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деп атпайбы? Бизде кыргыздар качан гана мындай принципти кармап жашаганды үйрөнгөндө, ошондо алар жакшы жашап башташат. Бирөөнү алдабай, колдонбой, пайдаланбай, бирөөнүн жеке жашоосуна аралашпай, кийлигишпей, ушактабай, биринин шапкасын бирине кийгизип ийгендер дагы бар. Баягы алычный, жадный, дагы эмне иши кылып, койчу айта берсең көп да. Ушу жаштардан көрбөйм ушу сапаттардычы. Эмнегедир орто муумелеси улуураак муундарда көбүрөөк да, сен айтып аткан кемчиликтерчи. Азыр деген ичи тарды, ушакчылык, эмиш-эмиш божомолду көп таратышат да. Ошон үчүн жаштарда баягы жолун таап жакшы жашагандар көп, акарлардын баары кедей да. Ошо. Анан эң кашайганда биз мынтип ойлойбуз да, тажрыйбаны ушу аксакал муундан берет, улуундан биз уялбай этпей жаш муундан үйрөнүшүбүз керек. Алар бизден алдыга чалып. Кыргыздар деле айтып аткол жеке. Көп жашаганыбыз көптү көргөн билет деп. Акыл жаштан дейт. Асыл таштан. Да, асыл таштан депчи. Анан биз ушул ата бабалардын кээ бир философиялык түшүндүрмөлөрүнчү чечмелебейбиз. Айткандын оозу жаман дейт да. Анан бүгүнкү күндө эркин журналисттердин айтса эле жаман, элдин душманы жер болуш, бирок элдин ырыскысын тонотпойлу деп аткандар ошол болуп атат да. Бийликте адрессиздикте коңгон адат калабы уйга жүгөн салабы деген бар. Мен улуу муунга ишенбейм. Бар арасында кеңешип, кептешип, баягы мен сыйлаган, мисалы үчүн сиз, ата энем дагы бар. Бирок мага да ушул суроону көп берип калышты. Ушунча кыйын экенсиң, акылдуу экенсиң, ушундук экенсиң. Өкмөткө барып иштеп кол кагыш кылбайсыңбы мамлекеттин өнүгүүсүнө депчи. Барбайсың аны. Барбайм. Эми булардын ушагы ол жеке ичиндеги моундай интригалары, плас иштери уже сыртка агып баштады. Балык башынан сасыйт деген да сөз бар. Демек ошол нерсеге жол берип аткан бир киши да, президент ошого жол берип аткан үчүн, жанындагы жанакындай мен деген аттуу башлар жол берип эметип аткан ушул сасык уже мындайда сыртка агып, айда жылда даже менин башыма келип түшүп калып атпайбы? Сиздин башыңыз, баарыбыздын башыбызда бул интрига. Анан мен бир болбогон болор болбос акча үчүн, курсагым тойгузам деп бир власть үчүн мен эмне күндө бир нерсени доказывать этип, баягы башымды оорутуп, актанып, жактанып, анан жүрөгүмдү оорутуп, баягы ач кулактан тынч кулак дейт го. Өкмөткө баягы мамлекеттин өнүгүүсүнө моинтип өкмөткө барбай деле жардам берсек болот. Не обязательно депутат болуп, көчөдөн 5-6 жолун таппай жүргөн баланы чакырып, 1-2 сааттык сенин туура кеңешиң, берген багытың алардын 2 жылдык тагдырын чечип коюшу мүмкүн. Баягы эме деп коет го. Балыкты кармаганды үйрөт депчи. Жегенде эмесчи. Анан биз деле мына мен деле баргам. Жогорку кеңешке барып иштеп калдык, правительстводо жүрүп калдык. Зарплата албай этпейли. Бирок биз деген баягы убактыбызды өнүгүүгө эмес, убактыбызды мындай хотя бы өзүбүздүн өзгөргөп мындай туура нерсеге эмес, ушакка, интригага,
итпай чотпай кандай мындайларга коротуп эми биз тажаганбыз. Биз жаштар билбейм, барам деген жаштар болсо керек, бирок мындай психологиялык жактан бир аз сабаты бар, мындай здоровый болом деп умтулган киши аяка жолугусу да келбейт. Билимди өзүн сыйлаган киши негедир азыркы бийликке аралашкысы келбейт да, бийлик чөйрөсүндө саясий чөйрөгө аралашкысы. Эми бийлик ошондо атпайбы? Булар деген канча мен жетилип эс тарткандан бери эле ушак бири-бирин чукушат, тиги муну менен жатып калыптыр, анан бул тиги менен жүрүп кетиптир, анан тиги муну жейт, тиги муну ичет экен, анан тиги мындай кийинет, анан тиги тигинтип жүрөт, мынтип жүрөт эми. Зачем мага? Бул керексиз информация да турабы ол жеке. Мен лучше отуруп керектүү мен тагдырымды мындай туура багытка дагы еще жакшыраак салып, еще башкаларга жардам бере турчу керектүү китеп окуп алган жакшы эмес, керектүү маалымат. Мен азыркы саясатка мындай итиркейим келгени мындай нерсе да, коомдун адеп акылын абдан булгап салды да. 2 жылдан бери баягы жанагы доканцалар дейбиз го, фанаттарычы оозуна келгенде отту коюп, кимди гана эмне деп мазактабайт, ошого жол берип койгону да. Маселен тиги атай кызматтар отурат, аңдыпчу демейде кумурсканы кыбыр эткен тыңшап карап отургандар ошондойлор мындай тискиндеп айланайын биз бир элди башка жолго салалы, бир Кыргызга бир улуу кыял жараталы, биз мурункуларды кайталабайлы деген бир тарыхый көттөрдү жасап койсо оңой эле болчу ушул. Булар келгенде мен деле мындай үмүт кылгам. Эми тигил башкаларга караганда Жапаров Садыр кичине болсо да баягы бизге жакыныраак ортомун, кар эмес, баягы Европада да жашап калбадыбы? Польшада өргүлүктү көрдү, абакта отурду. Өзү эле ошакта жашап жүрбөдү эле. Мен вообще өзү эмп болуш керек деп ойлочумун. Эми мен ошондо оюм бар болчу, изилдеп өптүрүм деле, анткени мага ал кызыксыз. Бирок келгенде мен ойлогом да, баягы адеп, ахлак, мындай 30 жылдан коруп келаткан жай Текебаевдин деле видеосу бири-бирине эле чукулап иши кылып эле иритип чиритип өрөн, баягы мындай современный мышлениясы менен, мындай логический эмес менен эметип иш баштайт болуш керек деп ойлогом, баягы күтүп наблюдать этип, анан эгер жакшы болсо барып биз да кошулуп кол кагыш кылалы дегендейчи. Мен акчамды өзүм эле таап алам. Мен сетирип кеткени баягы президенттик шайлоодочу баягы кошоматчыларды менен артынан дуулдап түзүлгөн жочуркап жанагы ат мингизбеди, анан ошону артынан эметип мансапкордугун ошондо көргөзүп атат. Анан жана самолет менен учуп атканы бечел элдин казынасы аңтарылып турса, анан ушундай мансапкорлукту көргөзүш, ушунчалык бир зоболосу оомат келген көтөрө албай турганынын өзү дагычы акыл чөйчөгү бар кишини кыжырын кайнатат да. Мен эми ойлогом баягы 2000 канча 16-15 ошо тиги биз да ушул эме доканцалардын катарында болуп калдык. Эми баягы биз эмне же багытыбыз жок, же туура кеңеш берген бирөөбүз жок. Эми Кудайга шүгүр баягы өз багытыбызды таап кеттик, бирок үмүт деген нерсе бар экен да. Бирок мен ошондо эметтим да, түшүндүм, үмүттү Кудайга коюшуң керек экен. Анан өзүң ишенишиң керек экен да, Кудайга да ишениш керек экен. Анан мындай дейм, ол жеке айтып койсом. Эми кандай десем, мындай жана айылда BBC деп коет го. Айылга барып кетсең эле баягы уже сен жөнүндө үстүнө да чаптап чуптап баягы сөздөр чыгарып, моундай интрига ушакчы азыркы бийликтин алып барып аткан иши, өзүн алып жүргөнү бул мындай да. Мен сөгүнгөнүм, сагынганым ишкен чеккен эчтеке болбой калат да. Бул жерде булар уже мен байкашымча, баягы соц тармактарында биз деле отурабыз да, байкашымча уже булар баягы бири-бирин ушактай беришип, бири-бирин жеп, дагы деле соц тармактарда бири-бири менен тытышып атат да. Баягы комментарийлерине да кирип карасаң, булар бири-бирин дагы жеке жашоосуларын аралашып, жакында Алтынай Арстанбекова деген эжекебиз бар экен, журналистке, мен эми журналист эмесмин. Ошонун немеси постун бирөө бөлүшкөн экен, кызыгып кетип ичине кирсем, эми анын эми Кудай кечирсин, ал өзүнүн жеке иши болуш керек. Анын кызынан өйдө тийишип атышыптыр. Өздөрү эле ар бирөөсүнө кирип изилдесең баары эле доканца. Анан эми бири-бирин жеп, биринин этин бири жеп бүтүп, бири-бирин тытмалап, уже баягы ничесин болуп калган окшойт, уже сырттан киши издеп баштаганда буларчы. Анан билбейм, мен үчүн мындай дейм, баягы
порядочность деген нерсе бар да. Порядочность бул эмне? Бул просто сен порядочныйсың. Эми баягы түз жол да. Түздүк. Ана мойтуп баягы эмеде кандай десем. Түшүнүксүз бир коом да, мен бул сиз бул коомго окшошуп калыштан аябай корком да, баягы кээде эмоция калтырып, кээде эметип, балким булардын эмесине деңгээлине түшүп кетишим ыктымал, бирок ошол Кудай сактасын да. Деги эле коомдун бүгүнкү акыбары өлгөндө кыжыр кайнатар маселе. Мен бүгүн күбө болдум да. Өткөндө Элимбек Иманалиевдин эстелигинин ачылышы болду. Бүгүн Зайырбек Ажматтыкы болду да. Анан мен экөөтүн башында бир аз 10-15 мүнөт чыдайм дагы кетип калдым да. Эл ушунчалык бейиттин башына барып, эки таланттын бейитинин башында туруп жанын жеп калбайт деп атат да. Аттуу баштуулар баягы Элмирбек менен Зайырбектин көзү барында барктабаган келип колун кармап мындай турмушун кантип атат деп үйүп койбогондор жердешичи. Ошол жерде чаркайлап жүрүшөт да, өлгөндө дагы келишти. Анан бүгүн эстеликтин башында азыр хайп деген нерсе мода болбоду. Хайп коюп атат да. Өлгөндө да анан жанын жеп өлгөн адамды да жон койбой, ошонун атынан хайп коюп эткенге аракет. Чайкоочулукта анан экөөнүн андай улуттук сыймыкты жараткан таланттар экенин билсең, эмне үчүн өлгөндөн кийин эми баалап отурасың? Анан тиги маданият министри баш болуп алыпчы. Тим эле көкөлөтүп атышат да. Анан адам өлгөндөн кийин ушундай мамиле. Анан дегире аттуу баштуулар сүйлөп атканынан дагы 200 түлүү. Тим эле экөөнүн чыгармачылыгынан да аябай кабардар. Экөөнүн тим эле ийне жибине чейин билгендей да турмушунча. Аларды угуп отурган киши, экөө тең телегей тегиз бактылуу жашап өткөн экен деп ойлойсуң да. Жанын жеген эле анан кетип калдым ошо мен эрте аягына чейин отуруп. 200-дүүлүк. Ошо 200-дүү коомду камтып алдык да. Анан биз ушуну норма кылып алганбыз да. Адам өлгөндөн кийин некрологторду толтурганда жаныбызды жеп калып айтабыз. Анан өлгөндөргө ыйлап барганда тим эле актер жок, барысычы тим эле кийип башын мондай немеге келтирип алып, аза күткөн кишинин образына кирип алышат дагы. Анан жан жеген калдык да. Тартып атасыңбы сен? Я. Ошондой. Тартып тоттуңуз эле. Анан энди. Айтып койбойт белеңиз, балким түз отурган. Темиров Лайф көз карандысыз иликтөөчү журналисттер менен анын шериктеши айтайт десе долбоору улуттук баалуулуктар менен катар жалпы адамзаттын орток баалуулуктарын, ошондой эле демократия дөөлөтүн жайылтууну көздөйт. Биздин багыт коррупциялашкан адилетсиз коомдо өз күрөшүн улап, кайсы бир саясий топко же уюмга жан тартпаган, эркин көз карашта тынымсыз, көз карандысыз бейтарап чыгармачылык иш жүргүзүү. Биздин команданы колдосоңуз, Patreon'ubuzga катталып коюңуздарды суранабыз. Жооп бере берсең мага эмне андан көрө. Мага ушу кызык болуп атат. Чыңгыз хандын немелеринкиндей болчу жана. Бул айтайт десем логос. Технологиясы кандай бул? Кийизге эмне жабыштырып, кыт куюлганбы? Кыт куюлган. Бул ким деген жылдыз деген эже бар. Кол өнөрчү, анан Алтынай Омоева деген да бир эжекебиз бар. Ошонун немеси чыгармачылары жакшы. Муну биз баягы достуктун эмесинен арнап бизге келип белек кылып жасап кеткен. Белекси депчи. Мына ушундай баягы кругозор тандай бил дейт го, кимди уксаң ошол болосуң депчи. Лучше ошол жылдыз эжени укканым артык, ушул логон жасаган Алтынай эжени укканым артык. Булар эми баягы өтө бул өз күчү менен жеткен да. Биздин жанагы кыргызча экспортко чыгара турган товар, чет өлкөдөн келген меймандарга сыймыктана турган көргөзмөлөр ушулар да таң көрө. Логонун эмесин өзүм тандап, өзүм чийгенбиз балдар менен. Айтайт деген атасы ким болот өзү таптып эле же сенби? Бая 2009, 2011, 12 Элмирбек бекен ыйлап жүргөндө биз деле көп болуп калбадыкпы? Ал кезде мен комуз чертип дастан айтып, манас айтып калган кезим, манас мурастачы. Сен ошондой кенедей бир момду кыбырап жүргөндөрдүн арасында сен да болсуң да? Кытерде демедим, ошондой эле эме болчумун, тентек болчумун да. Жанакы эмеде сценада отуруп алып, жанакындай көчүлөм ары бери эметипчи, тынчып отуруп алчу эмесмин. Ошондо Элмирбек беке
максатын айтып калды эле ошо. Бизде 2000 канча 2005-жылдан бери Манас Мурастой жүрүп калды. 2004-дө 2003-дө Манас Мурастой катталбады эле. Биз айтышып бер жагында силер жагында ошондо жүрүп кирип чыгып калчумуз билиңер. КТРден жаңы чыккан Элмирбек Бекеч аябай эмне болду деп мен эми баягы кичинекей кызмын да. Неметсем Ниң Нурайын ырларын баарын кескилешип эле жон коюшпай эле анан табай чыгармачылык эркиндик жок чек коюшуп эле Ниң Нурайындарды ушинтип тажатышты деп эле эметип калды анан. Сиз эмне кылышыңыз керек, эмнеде урда, эмне кырдатпайт? Эл жер кыздырып деле ырдай бербейсизби? Эмнеге именно КТРге десем. Түшүнбөйсүң да, технологиянын өңкөн заманы деп ошондо ушул айтайт десе деп ушу мечтасын айтып калганда баягы. Айтайт десе Манас айтты. Элмирбек мага жакшы түшүндүрдү да. Азыр дедик айтып отушпайбы, демократия, эркин сөз эркиндиги, бул деген Кыргызда болуп келген нерсе. Муну деген жат Токтогул бекеринен даргасылып кеткен эмес да. Десең. Экинчи Токтогул бекеринен эмеге тиги сүргүнгө кеткен эмес, Көкө Өтөбулдун деле көргөзгөн жеңи жок атабызчы. Анан биз мына чыныгы могу эмени мындай кандай десем баягы иликтөөчү, баягы коомдогу болуп аткан көйгөйлөрдү, коомчулукта болуп аткан жанакындай эмелерди беспредел, жанакындай несправедливостьтарды биз жеткизип турган бизбиз, аны айтышыбыз керек депчи. Улуттук баалуулуктан өткөнчө Алла каныбызда бирлер жок да кымбатчы. Биз ушуну таптым да фокустучу айтайт десе бул жана сөз эркиндиги дегенде, демократия баалуулугу дегендечи айтайт деп кыргыздын өзүндө жатпай өзөгүндө. Анан Болот Назаров келип экөөбүз чогулуп анын дагы Элмирбек Бекени ээрчип жүрүп калып мен көп 2014-15-жылдан алыстап кеттик биз. 2013-тө эле кеткенбиз. Алыстап жаңылар келиптир анда. Мен Асылбек Маратов тааныбайм, Болот Назаров деле тааныбайм. Мени тааныгандар кимдер? Азамат Болгонбаев, Алы Туткучев, Рыспай Байке, Камил Байке, Уркаш ата, Раматылык, Назар ата. Ал кезде Айбек Назар деген Манас. Сен анда мондай кичирке кыздардан да бирөө. Мен тиги мектепте окуп жүрүп чоңойгондо деле Манас айтып, мен окууга барбай эле Манас айтып кеттим. Азыр деле Манас айтып ийбейсиң багы мындай. Кичине бир үзүндүдөн эй деп күлөнүчү дедик. Бир эки куплет айтып берейин. Да. Рыспайбекелер укса дагы деле баягы Манасын өзгөртөлүк. Манаста жатып өзөктүн баары. Бир куплет. Теңир тону караса, көгөрүп көл көрүнөт, көлдө жаткан көбүрдөк, ылачын тийсе бөлүнөт, жаныбарымысы көл, жер соорусу турбайбы, муну жер деген адам тунбайбы деп. Бул түштөн эмеспи Манастагы? Көгөр кандай ден саптарын айттың башындагы? Теңир тоону карасаң, көгөрүп көл көрүнөт. Бул жагы Ысык көл да. Ысык көлдү сүрөттөгөнү да. Жок, бул түштөн эмес. Бул көңүлдөн, бул каалоодон. Манас айтканда дагы ошол ишти сүйүп айтышың керек да. Бул тилектен. Эми баягы Манас айтып жүргөн кишиге түш кирет. Түшөр азыр деле кире берет, эми ар кимге баарын деле түш кирет да. Бирок бул Манас менин оюмча бул баалуу. Да, улуттук биздин тарыхыбыз, ким кандай аны жоруйт билбейм. Манаста көп нерсени үйрөнсөң болот да. Ошол жерде Айчүрөк менен Семетейдин сүйүүсү, жанакындай эметкен. Манастын дорожный карта сыяктуу элечи, Манастагы чечмелей турган нерсе коддордун баары катылып жатат да, ошону ачып берген киши жок да. Жана Курандагы илимий жаңылыктарды ачып чыккандай элечи, Манаска үңүлгөн киши четинен таап чыгат да. Манасты эмнени түшүндүрөт? Манаста болгону баягы өткөндү эстеп, анализдегенди үйрөнгөн. Манас деле эмес, ошол эле Курманбек, элдик эпостор деген жандатка эми азыркы современ заманбап мыйзамга дагы биз эме беришибиз керек да. Талабына жооп беришибиз керек да. Жок. Анан такыр эле тегиндей эскиче жашап кеткен дагы болбойт. Жок, модернизация деген бар да, модернизация кылыш керек да. Айтайт десе, проект эмнеси менен уникалдуу.
бул баягы биздин тарыхты эстөө. Баягы биз айтайт десе бул жаңы идея эмес. Ооба, бул рухий модернизация заман болуп айтайт десе бул возрождение деп коет биздин тарыхыбызда. Мурунку ошол эле жең жок аталарыбыздын принциптерин, алардын баалуулуктарын, алардын мүнөзүн, алардын билимин, сабатын, алардын баягы багытын кайрадан эле жандандырып коюу да, ошол мүнөздү кайрадан жандандыруу. Бул жаңы идея эмес. Баягы кээ бир учурларда таң каласың, кыргыз эскиден анчалык келеси болгон эмес. Баягы таң каласың да. Балким биз келеси болгондурбуз кийинчи, бирок бизде жаратмандык өрнөктө, маселен Табылды Эгембердиев көргөздү да, улуттук тамак-ашты, азык түлүктүн баарын статусун көтөрүп, бир бүгүнкү заманга шайкеш бизнеске айлантып койду. Ошол сыяктуу эле эскини чамбай, эскини бүгүнкү япондор сыяктуу эле модернизациялап жаңыласак толтурду да. Сенде да сөз барбы жок бул айтып турган? Болбосочу, азыр интернеттин убагында маалымат сели мондай күчтүү, анан сен менен дагы бир маек кылам. Мен маек кылдым азыр. Менде мейле муну чыгарасың? Чыгарбаган эмне анан так болгондо да желанием айтып коет. Темиров лайфка чыгарып болгондо да. Кандай десем, максат койгондо, бир ишти баштаганда, бир багытты тандаганда алдын ала жет өлчөп биргешиш керек да. Анан баягы сиз тентектеп башынан келип сураганыңыз буга жооп мындай да. Бул ишти баштагандан алдын баарыбыз ушул жерге келген команданын ар бир мүчөсү билгенбиз, түшүнгөнбүз. Жакшы эле жагын эмес. Зыянын дагы, пайдасын дагы, мунун рисктерин, угрозасын, эмне күтүп турат, эмне болуп кетиши мүмкүн, кандай кишилер менен беттешебиз турабы, эме ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошонун баарын алдын ала билип түшүнүп, анан ишти баштаганбыз. Эми биз эмне элге дагы, бизге дагы мындан кечке эле зыянын эле, баягы жаманын эле издей бербей, баарыбыз шүгүрдешибиз керек. Балким ушундай нерселер дагы, ушундай ыплас иштер дагы балким бизде эми баягы пользасын эле да. Пайдасын. Кудай жөндөн жөн кандай десем, ишиңердин түбөлүгү түз болсун. Мындай сыноону Акаевдин убагынан бери 30 жылдан бери көрүп кетебиз да. Эшимкановдун командасычы Асаба Кестичи. Мунун да пайдасы бар. Демек мунун соңу жакшылык менен бүтөт. Ооба, сөзсүз. Башты өйдө көтөрүп, Кудайга үмүт коюп, жакшы нерселер тилениш керек деп ойлойм. Бирок урматтуу көрүүчүлөр, эми махабатты тааныштырайын. Болот Темировдун келинчеги. Анан мен баягытан атайын жашыруун кылып тарттырдым, камераны койдуруп коюпчу. Анан бир нерсени унутпайлы, Эшимкановдун командасы бар эле, Асаба деген кез эгемендик жылдарындагы, мындай айтканда, дамбаны жарып чыккан суудай болупчу. Сөз эркиндигин даамын сезгенде эл бийлик менен тең ата болуп, бийликти сындаса болот экен, бийликтин катачылыгын, кемчилигин көзөмөлгө алса болот экен деген дымак менен ошол чыгармачыл топ Кыргызстанды 15 жыл эч болбосо сабаттуу кармап турду да. Анан эмне кылышты? Башын жутушту Асаба Кестичи акыры жүрүп. Эшимкановдун командасынын көбүнү көз өтүп кетти. Андан кийинки тагдыры деле көп журналисттерге жакшы болгон жок. Бийлик алмашкан сайын бийликтин укуругусун да вечерний Бишкек деген кесип эмне кылды. Дагы бир топ кесиптер бар. Бийликтин да уйпалап эле жок кылып, балапандай эле жок кылып келатат да. Сөз эркиндигин биз коргошубуз керек. Сөз эркиндигинин башында турган ошол Болот экөөңдөй кайраты бекем эркин журналисттерге сөз эркиндигин коргоп келаткан силерди мындай коомдун карегиндей сакташыбыз керек да. Азамат келе калды. Ошондо айта кетпейсиң Болот экөөң жеке турмушуң жөнүндөчү. Жана чок салып атышат го бул экөө деген эсиме келбейт мындайдачы. Эми кыска нуска айтып коеюн, эми сиз интиктотпойсузбу? Мени эме деп коюшат. Ушу Болот Көлдүк сен оштуксуң деп, читтей сараң немесиң депчи. Мен баягы тойду каалабай. Жанагы той топурду каалабайсың. Той топурду каалабай, анан жанагы 20 паричка болуп үйлөнтпөдү эле. Ошолордун арасына кошулуп, анан ошол жерге барып, жүрүп ошолор менен чогуу. Мамлекеттик программа болду. Мамлекеттик программа ошол жерден үйлөнгөнбүз экөөбүз. Массага. Свадьба берген эмеспиз. Мындай көп чыгаша болгон эмеспиз да. Молодцы. Анан
бирок аябай көп оорчулуктарды көрдүк, уруштук, тытыштык, бирок бир нерсеге шүгүр деп айтам да. Бул жашоодо баягы быта ука боло берет. Сөзсүз болот да. Ар бир мен аны сөгөм, ал мени сөгөт. Баарыбыз бири-бирибизди сөгүшөбүз, сагышабыз, жамандайбыз, кектейбиз, бирок преданность деген нерсе. Берилген. Верность. Болот экөөбүз бир балалуу болдук. Бала деле чоңоюп калды. Бирок баягы Болоттун тандаган жолу бул кандай десем, Болот көп учурларда мага үйлөнүп жашагандай болгон жок да. Жумушуна үйлөнүп жашагандай баягы көп учурлары бала менен жалгыз. Анан менин да бир мечтам бар болчу. Мен өзүм баягы дизайнер интерьер болгум келчү, архитектура, жашылдандыруу, баягы бакча. Бирок ошентсе деле Болоттун койгон максаты менин максатыман көбүрөөк пайдалуураак го дейм да. Керектүүрөөкчү. Эми кайсы убакка деле ушинтип канча чет өлкөлөрдө жүрдүк. Канча басынтуу, ой силер кыргыздар, анан силер мындай экенсиз дегенде жок. Баягы кийинки келечекте урпактар биз көрбөгөн жакшылыкты көрүп чоңойсо, барчылыкта мындай билимдүү, сабаттуу, психологиялык жактан, баардык жактанчы. Анан Болоттун баягы алып барган иши бул деген жанагындай сиз айтып аткандай анча-мынча кишилердин манипуляция кылгандарын, популизмин, алдаганын, биринин шапкасын бирин алмаштырып кийишти бергендерин, баягы калпын, ушагын токтото турчу иш го деп ойлойм да. Анткени баягы Кыргызстанда бул нерсе биринчи баалуулукка айланып кеткенби, эмне болуп кеткен түшүнүксүз да. Баягы Болоттун максаты менен жүрөбүз азыр командасынын катарында, арасында чогуу биргеликте. Бул күндөрдө өтөт. Мен да Уркеш менен силердин команда менен бирге иштей беребиз. Жана доканчаларын далай нервине тийбиз. Себеби канчалык айтпай эле дебейли, күрөш деген күрөш биздин баалуу. Мен оюмча доканчалардын нервине тийип эмес, аларды дарылаш керек го дейм. Мен аларды жаман көрбөйм, жакшы мындай да. Ошолорду ошондой багыттап алды да бул. Мен аларга боорум ооруйт. Мен аларды жаман көрө албайм. Жаман дей албайм. Болгону баягы кичинекей кезинен көп уруп, сокку жеп калгандар да, баягы психологиялык травма алган, детский травмадан ошонун сону ушундай болуп бүтөт да. Муну өзүнүн эле желаниясы болуп өзгөрүп, айыгып кетпесе, баягы мен деген психологдор деле келип айыктыра албайт да. Бул психологиялык факторлор болот. Болезнь, оору. Биздин коомдо ошо оомалык, ээрчимелик адат көнүмүш болуп калганда, норма болуп калган. Эми ар ким өзүнүн жашоосун өзү тандасын, эмне дейм. Бирөөнүкүнө кийлигишким келбейт, бирөөнү акыл үйрөткүм келбейт, өзүмдүн примеримди айтайын эми. Бирок канча ар ким тандаган жолунда, жашаган жашоосунда бактылуу болсун, жашоолору көңүлүндөгүдөй улансын. Массалык агымды ээрчимейли, түшүнүк болсун. Агымга каршы аракетибизди кыла беребиз. Агартуу күрөшү. Баары жакшы болот. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Жана түбүнө сөксөңүздөр дагы комментарий калтыра бериңиздер. Лайктын мындайын да басыңыздар, тигиндейин да басыңыздар. Эң негизгиси ар бириңиздердин калтырган пикирлер дагы бизге маанилүү. Жана биздин каналга катталып коюңуздар, Patreonго катталып койгонуңуздар андан жакшы. Себеби биз көз карандысыз эркин журналисттер тобу өзүбүздүн команда менен сиздерди жадаткан көрсөтүүлөрүбүздү уланта беребиз. Мындан ары бул проектибиз менен айтайт десе меймандар болот, респонденттер менен ар бир темада кээ бирибизди улай беребиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.